айдоочулары бар. Азыр ушул унаалардын ичин ачышып көрдү. Айдоочулардын айтымына караганда, ушул Москвадан ушул жүк жеткирип иштөөчү кызмат экен. Мына ушул айдоочулардын бири. Саламатсызбы? Биз түз эфирдебиз. Сүйлөп койсоңуз, катуу сүйлөй бериңиз, өзүңүз тааныштырып. Тажикстан элимен Ташмат Рустам Каржыбович 28 күн Кыргызстан Республикасыга кирип, Ош районуна келгенибизден кийин бул атыш кабарларды эшитип, 10-11 күн Ошто турдук. Devlet işçileri özleri сопровождение кылып, посолдан звонок этип, буну bu yerге kadar akıp koydu. Кайсы посолдон? Бишкек посолдон. Akıp koydu, bana bu yerге kelgenden keyin ел көрүп, токтатты, тоступ, биран вакыя болмады, шүйдө турупбуз күтүп. Унанын ичинде эмнелер бар? Bu елдин бөйүшнү жүктөрү бар, холодильник, стиральный машина, бөйүшнү. Ким неме ел жөнөткөн болсо, ошо элдин мыйымын биз жеткирип бермек керек. Жеткирип бериш керек да бизге. Сиздердин посолдуңуздар ошондо Ошто, Бишкек менен сүйлөшкөн, окуянын чоо-жайын толугураак айтсаңыз. Ош районунун милициясына звонок этип, булар бизди сопровождение этип, Баткенге кадар алып койду. Баткенден ким алып кетет сиздерди ал жака? Онусун билмейбиз, буну өзлөрү devlet işçileri bilir, biz bilmeyiz. Bizge hayda deydi, hayda deydi. Кандай келишимдин негизинде ушундай келишим түзүлдү да? Эмненин негизинде, эмне болду? Bilmedim, bizim haberimiz yok. Bizge aytты ki, Adelinadan maşında çıkardı, gayi сопровождать etip, şöyle koydu onu. Tacikistan pasalı bilen, Oş rayonunun üveydi načalnıgı bilen gaplaşıp, özleri bilir, biz bilmeyiz. Сиздер билбейсиздер. Мына урматтуу көрөрмандар, сиздер ушул айдоочулардын оозунан уктуңуздар, ушул Тажикстандын посольствосы Ош УДСына чалып, ушундай келишим менен ушул Оштон Баткенге чейин жеткирип бересиң деген сөздү айткан. Кечеге интернетте тараган эмеде ушундай майы кызматкерлеринин машинасы менен келгени көрүнүп турат болчу. Чындыгында аны Ош майы кызматкерлери же бул Баткенге чейин жеткирип келген. Алардын айтымында ушул 28 апрель күнү Кыргызстандын аймагына кирип келген Москвадан. Бирок Баткендеги кырдаал туруктуу эместигине байланыштуу Ошто калышкан. Андан кийин ушул Тажикстан менен сүйлөшүп, посольствосы Ошко чалуу аткарып, ошонун негизинде жеткирип келишкенин айтты. Азыр бул жерде жергиликтүү органдан кандай сөз болот, кандай жыйынтык көрсөтүлөт. Азыр биз алар келгенден кийин алардан дагы биз интервью алып, маалыматты толук кылууга аракет кылабыз. Ал эми бул жердеги ООДнын пресс катчысынын айтымына караганда, ушул бизде дагы ушул Тажикстанда кармалып турган оор жүк ташуучу унаалар бар экен. Алар айрымдары ошол жүк ташып аткан болсо, айрымдары болсо ушул үйүнөн эле айдап Тажикстан аймагына алып кирип кетишкен экен. Окей. Үч оор жүк ташуучу унаа. Бул кече ушул 20:00-дөрдө ушул эл тарабынан токтотулуп алып кирилген. Мынакей унаанын номерлерине көрсөңүздөр болот. Айдоочулар өзү таналып жатат. Бизди ушундай сопровождение менен алып келди. Оштун УДСынын начальнигине чалды, ал бизди ушинтип Баткенге чейин алып келди деди. Мынакей. Бул унаалардын ичинде ушул Москвадан жарандардын Тажикстанга үйлөрүнө салган ар кандай буюмдар экен. Холодильник, суу куюучу ушундай түтүктөр. Мына көрсөңүздөр болот.
Hozir. Азыр биз ушул жерге тийиштүү органдар келгенден кийин кандай келишим болгон, кандай документтери бар, ошолордун баарын сурап сиздерге толук маалымат жеткирип берүүгө аракет кылабыз. Surati толук берсем, булар мурда өткөн эмеспи? 6 айдан бери каттап жүрүм деди. Ооба, айттык. Ал эми ушул акыркы окуяларга токтоло турган болсок, ушул 28 апрелде Головнойдо чыр чыккан. Анын негизги эле себеби ушул Кыргызстандын аймагында турган электр мамычаларына тажик тараптын бийлиги келип, байкоо камераларын орното баштаган. Бирок анда биздин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүбүз чыгып, орнотпосуңар, бул биздин аймак деп эме кылганда чырдаша кетишкен. Ал эми таш параңга уланган ошол күнү. Ал эми 29 апрелде болсо ушул алар интернетке тараган сүрөттөрүн көрсөңүздөр, атайын окопторду казышып даярдангандары маалым болгон. Ошол эле 29 апрель күнү саатын так билбейм, бирок ошол Кыргызстандын тарабына кирип ок чыгара башташкан. Ал учурда Кыргыз куралдуу күчтөрүнүн сакчысы асманга бир ирет ок атып эскертүү берген учурда дагы токтогон эмес, Кыргызстандын аймагына басып кирүүсүн уланта беришкен. Ошондой эле окуя ошол эле күнү Көк Таш аймагында да болгон. Андан ушул кандуу окуянын артында биздин 36 жараныбыз шейит кетип, 190 жараныбыз ар кандай жараттарды алып жарадар болушкан. Мындан сырткары ушул 100дөн ашуун үй күйүп, 84 объект, ар кандай объекттер күйүп кеткен. Азыр бул жерде ушул биздин көрөрмандардан суроо келип атат, кандай документтери бар экен, ошону сурагылачы деди. Ооба, биз айдоочулардан сурап көрдүк, бирок булар биздин жетекчилер менен ушуну неме Кыргызстандагы Бишкектеги посольство менен сүйлөшүшкөн. Биз жөн гана айдоочубуз, силерди ушундай сопровождение менен жеткирип барат деген. Мына ошон үчүн биз келдик. Биз эч кандай документтерди билбейбиз деп бизге жооп узатты камеранын сыртында. Азыр ошол бийлик органдары, тийиштүү кызматтар келгенде биз ушуну кандай документтердин негизинде келишилген, мыйзамдуу же болбосо жөн эле телефон аркылуу чалыш билиш, тааныштык болдубу, биз аны Кудай буйрса тактап жооп алып беребиз. Keyin biz mashinalarni cherga stankaga qo'yib, o'zimiz mehmonxonalarga ketdik, gasnisi. Qaysi O'shda? O'shda. Gassada turib turdik o'zimiz. Keyin oradan bir kun, ikki kun o'tmasdan bu mashinalarni olib nimaga militsiyaxonaga qo'ydik, Qarasuv rayoniga. O'shdami? Ha, bittasini. O'shandan keyin biz pasolga chaldik, qo'yaqqa chaldik. Keyin bular aytdiki, davlat nimasi bilan, yordami bilan sizlarni olib bo'lni chiqarib qo'yamiz. Bu tarafdan Qirg'iziston mashinalarini olib chiqadi. Biz sizlarni u yoqqa kirgizib yuboramiz. Almashtiruv. Keyin biz shitib, keyin tunani erta bilan kechalar, ertalab prikaz bo'ldiki, haydanglar o'sha yoqqa. Keyin militsiyalar bilan soprovождающий bilan keldik, aylar bilan. Keldik, bu yerga kelib, yel to'sib olib,
Keyin bizni yana to'xtatib qo'ydi, o'sha yerda turibmiz. Ошондо мына Баткен облусуна киргенде Баткендеги милиция кызматкерлери кайсы жерден баштап сиздерди сопровождение кылды? Shu Batkinga kirishi bilan. Ага чейин Ошту кылып алып келдиби сиздерди? Bilmayman, shu gaylar almashib kelyapti, har bir rayondagi chiqarib qo'yapti Караңыз, o'zini rayonida. Ош областынан Кара сууда кармады сиздерди. Баткенге чейин ошол Оштун гаиси Баткенге чейин сиздерди алып келдиби? Almashib kelyapti hammasi. Har bir rayonga Анан o'tkazdi. Баткен областынын гаисин өткөрүп берди. Ular keyin bu yoqqa. Канча кишисиздер азыр? Biz 3 ta mashina, 4 ta shofyor. 4 шофер. Баткендин майя кызматкерлери сиздерди Тажикстанга чейин алып кетти эле ошондо, кече? Granitsaga olib borib qo'yish kerak edi. Кыргызстан границасына чейин алып барыш керек эле. Сиз дагы шоферсизби? Кайсы? Аты жөнүңүз? Ташматов Рустам Каржыбаевич. 28-числada Qirg'iziston Respublikasiga kirib 28-kechqurun soat 10da Jalolobod rayoniga kelgandan keyin shu yerda dam olib yotib qoldi. Safar kelib Osh rayoniga kelib mashinani remont qilganda bu xabarni eshitdik. Urush xabarini eshitdi. Mashinalar tinchlig'incha shu yerga stenkaga qo'yib mehmonxonada dam oldi. 11 kun mehmonxonada turdi. Tinchidi, barter qilamiz deb shu mashinaga u yoqda mashina qilgan ekan. Tojikiston Respublikasidan chiqqan mashinani olib, bu mashinani qaytarib bermagilar. Bizni davlat odami, gaylar Osh rayon Zaporojye Navqat rayonigacha olib keldi. Navqat rayoni Qizilqiyadan qadam joydan buni bu yerga olib o'shib shu Bakin rayoniga kelgandan keyin Bakin rayoniga gaisi olib keldi. Yelni to'sdi, turibmiz. Bilan jamon kun bo'lgan jo'q. Hammasi. Урматтуу көрөрмандар, биз кол телефондон түз эфирге чыгып жатабыз. Бизде атайын аппараттар жок. Мына ошондуктан видеонун сапаты бир аз начар болуп, үндөр толук болбашы мүмкүн. Анын үчүн биз сиздерден кечирим сурайбыз. Азыр мына унаалар ачылып жатат. Sen açıp kapattın. Жок, ача бериңиз. Çaldık. Rayonga zuvan getirip, şu yerçe aktif koydu demekten, hürmetten ürünü geçişini yaşanmadan. Şanlı rayonundan. Азыр Тажикстандагы айдоочулар менен Кыргызстандын аймагында турган тажик айдоочулары жана унаалар алмаштырылат деген бул жакта сөз болуп атат. Бирок азыр бизге тийиштүү кызматтар жеринде жок. Алар келгенде биз сиздерге толук маалыматты алып беребиз. Анан биз ушул өзүбүздүн аймагыбыздан тажик тараптын айдоочуларын ошол сопровождение менен жеткирип коюп атабыз. Бирок биздин айдоочуларга жана биздин унааларга кандай мамиле жасалып атат, аларды дагы ушундай сопровождение менен Кыргызстандын аймагына алып өтүшү керек болчу. Аларды биз толук кандуу сурайбыз. Урматтуу көрөрмандар, биздин тийиштүү адистер келсин, аларга чейин биз аларга берилүүчү суроолорубузду айдоочуларга бере албайбыз. Себеби булардын эч кандай кабары жок экен. Нурлан бияка ким ответственный? Ким ответственный бияка? Милициялардан. Тергөөчү мен чакчы. Бул жактагы
ушул Баткен облусуна кирер жерге чейин ушул Ош тараптагы май кызматкерлери жеткирип келген. Андан кийин мынау Баткен облусундагы май кызматкерлери алып жеткирип ошол Кыргыз-Тажик чек арасына жеткирүү үчүн алып кетип жатканда ушул Баткен эли аны көрүп калып ушул жерден токтоткон. Бул маалымат кече бардык интернет тармактарына тарап, бир топ пикирлерди жараткан. Тергөөчүлөр калкты экен. Холодильник окшойт, а? Yok, ulan. Biraz. Bu. Açırsenize. Men Egana Şolka, Tacikistan jaranları. Moskva şehrinden alıp geletken cikler var. Tacikistan eliga jetkizib berish. Neler бар бияқта? Холодильникти көрүп атабыз, эшик бар экен, а? Eshiklar bor, sumkalar bor, endi shunday deyishni beklar. Азыр жок, эмне ачып атасыздар? Сиздер бул жерге ушул иш боюнча тергөөчү, өзүңүз айт. Түшүнүктүү. Diski masalan işler cennet yok bunu Sonra taşkarda sumkalar çıkıp mahsul için Эшик коюп койгонсуздар. onlar Ушул акыркы учурларда Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырлар байма-бай орун алып келатат. Айрымдары таш атуу менен, жада калса ок атуу менен коштолгон. Акыркы окуялар көбө болуп жатат. Бирок эмнегедир ушундай контрабандалык жол менен кезүү же мындай жүк ташуучу система токтобой келет да. Ага ушул жергиликтүү тургундар бир топ нааразылыктарын билдиришип, кайрылууларды да жасашкан, бирок алардын кайрылуулары көз жазымында калып келет. Хорошо, түшүндүм. Алло, түшүндүм. Ошону кылайынбы же сиз менен кечке телефондо сүйлөшөйүнбү? Азыр мен бошоюмбу? Ушул сиздер келгенден бери мына унаанын ичиндеги бардык жүктөр текшерилдиби, текшерилбедиби? Ачтыңыздарбы же азыр гана ачып атасыздарбы? Азыр tutulma değil. Ичиндеги эмне бар экенин толук эч ким көргөн жок, биздин органдардан. Tekşirdi değil mi? Tekşirdi, açıp tekşirdi. Могу жүктөрдүн баары түшүрүлдүбү ошондо? Bari ama çürüp gördük arkasında. Азыр могу унаанын арткы жагында же ичинде эмне бар экенин ким билет? Мүмкүн мына атайын ушундай элдердин жүгүн сыртка тизиптирүү ичине башка нерсе бардыр. Yok, başka neyse yok. Bu Kazakistan Respublikası'dan fonlar через Ренин келат. Бирок биздин органдардан текшерген жок. Ичин полный ачып түшүргөн жок. Açıp düşürgen yok.
Hammasi bir xil buyum. Мына өзүңүздөр көй болгондой кечээ 11 апрель күнү кечки маалдарда токтотулган унаанын ичи органдар тарабынан толук текшерүүгө алынбаганы айтылды. Бул унаалар жогоруда баса белгилеп айтып кеттик. Ушул Кыргызстандын аймагында май кызматкерлери жеткирип бара жаткан учурда кыргыз ушул Баткен эли тарабынан токтотулган. Эгерде эл көрбөгөндө мүмкүн бул оор жүк ташуучу унаалар дарегине жетмек. Мына ушул айдоочулар. Муздаткычтар, кир жуучу машиналар. Бирок унаанын арткы тарабында ичинде эмнеси бар экенин көргөн жокпуз. Келгенде дагы ушул биздин бийликтер ушуну ачып текшерүүгө алынбаганы айтылды айдоочулар тарабынан. Ушул айдоочулар бизге айтты. Биздин посольство Бишкек менен сүйлөштү. Андан кийин ушул бизди Ош тарапта 10 күн жатканыбыздан кийин Ош УУДСынын начальниги менен сүйлөшүүлөр болуптур. Бизди ошол Оштун май кызматкерлери Батке ушундай кара суу, кызыл кая ошентип ар бир унаалар алмашып жеткирип келиптир. Ал эми Баткен улусуна кирип, Баткендин май кызматкерлери сопровождение менен узатып бара жатканда Баткен эли тарабынан токтотулган. Ушуну айтып жатышат. Ал эми биз бийликтен толук маалымат ала элекпиз. Алар азыр күтүп атабыз. Gece 11. mayda Batken şahrının kırıverişinde jергиликтүү тургундар тарабынан Тажикстан Республикасынын Тоғыз Ташкент болмасы поштосуна келаткан жеринен токтотулган. Ошол кезинде жергиликтүү тургундар менен кызматкерлер айтышкан ошол кызматкерлерине Эле бул жерде ушул көрөрмандардан келген сурооборду ушул айдоочуларга узаталы. Сиздер канча жылдан бери айдоочулук кыласыздар? Мен 2020-жылдан бери. 2020 жылдан бери. Сизчи? 2015'ten beri. Эмне үчүн ушул бир гана Кыргызстандын аймагы менен кесип өтөсүздөр да Өзбекстан башка жол менен өтсөңүздөр болбойбу? Өзбекстан bilen ketamiz, Türkiye'ye baramiz, Gruziya, Azerbaycan, İran. Bizga yaqincha. Bu yerden жақын шығар. Жактан жакын, Тынч devlet. Yaxşı. Бирок тынч жаткан элге курал аттыңыздар сиздер, Тажик бийлиги. Bundan bizim haberimiz yok. Bunu şu Oş rayonuna kelip eşittik.
Biz Özbek milletlerimiz bilmemiz. Тажикстан улутунда Тажикстан кандай болуп калат? Сиздер ошондо Тажикстанда жашаган өзбек улутундагы жарандарсыздар, э? Сиз да кайдочу, э? Сиз канча жылдан бери? Benim 2015'ten beri 16-15. Rossiyaga bir 2 yil bo'ldi ketdik. Bizni yo'limiz Rossiyaning shu yerdan yaqin tushadi. Qirg'izistondan boramiz, Qirg'izistondan qaytamiz. Rossiyaga borish. Shu qadar yaxshi edi emas. Mushunlarimiz ham ellar ham bir-biri bilan yaxshi edi borib kelganmiz. Кече ушу жарандар сиздерге жарандар кантип токтотту сиздерге? Ал учурда ушул жарандар менен майы кызматкерлердин ортосунда эмне болду? Кандай сүйлөшүү болду? Сөйлөшүү тажик машинаны чыгарса, кыргыз машинаны дүйшөмбүдөн чыгарсын, биз бул машинаны беребиз деп ушундай сөйлөшүү болду. Майы кызматкерлердин жергиликтүү элге жасаган мамилеси кандай болду? Уруш талаш болдубу кече? Уруш талаш болмады. Интернетте ошондой маалымат тарап жүрөт го, видеолор. Жок, ондай нерсе болгону жок. Бири-бириге билен маслихат кылып, машинаны стенкеге киргиздик. Бизди бирөө урган жок, машинаны бирөө бүтүндөтөргөн жок. Хаммасы жакшы. Кыргыздын жарандары дагы бир жолу боорукерлигин көрсөттүр да сиздерге, э? Жакшы. Ооба, биздин Кыргызстан аймагынан өтүү алар үчүн ыңгайлуу экен. Жана жакындыгын баса белгилешип өтүштү. Урматтуу көрөрмандар, бул унаал 3 оор жүк ташуучу унаанын ичинде ар кандай буюм тайымдар бар экен. Муздаткыч, кир жуучу машиналар, мындай эшик терезелер. Бирок бул эшик терезелер атайын эле мондай тирөөч катары пайдаланып келаткан окшойт. Бирок унаанын ичиндеги жүк толугу менен түшүрүлүп, орган тарабынан текшерүүгө алынбаптыр. Азыр көрөбүз, бийлик келсин, кандай кадамга барат, аны кийинирээк бизден толук маалыматты алсаңыздар болот. Бирок азыр бийлик келе элек. Азыр ар бир унаанын оорлугу канча тоннадан? 15-14 тонн ушундай. Ар бир уна, э? Ар бир уна ошол 14-15 тоннадан турган жүк экен. Урматтуу көрөрмандар, азыр бул жерде мен кандай десем, өзүмдүн милдетимди гана аткарып атам. Азыр бийлик келгенден кийин биз сөзсүз түрдө жооп алып беребиз. Бирок биз бул жерде алдан же болбосо бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн иш кылып берген жокпуз. Бул биринчи уна, бул экинчи уна, бул үчүнчү уна. Tamam. Аты жөнүңүз? Мардин Уломжон. Уломжон ака кайсы жактан келатсыз? Москвадан келептим. Москвадан. Кандай жүктөр? Беу жүклөр, элме жүгү. Ат
айтсаңыз, мына Баткен милициясына сопровождение кылып алып келатат дегенге кандай караш сиздерди? Кайсы жактан бери мына отпечаттан ким берди? Отпечатканы shu gaylar ham qildi, shu granitsaga ham qilgan edi. Кайсы жактагы гайлер? Pochtakilar. Ошто? А Баткенге чейин Оштун гайсы сопровождение кылып келди сиздерди? Же Баткенге Yo, Batkenga borib olib keldi. Yani очень все как это. Belni juda bor, xaladinlar bor, eshik bor, deraza bor, strelka bor, bunchalar bor. Men vaqtiga 1 yil bo'ldi borib kelaman. O'sha yerda ishladim. Yo'q, biz partiyani bizga yaqin turib, Qirg'izistonga borib kelgan 1 yildan beri yo'lda. Азыр бул жерде ошол Москвада эмгектенип жүргөн мигранттардын Тажикстанга жөнөткөн үй тиричиликтерине керектелүүчү шаймандар деп айтышты, бирок унаанын төр жагында арткы тарабында эмне бар, аны биз көргөн жокпуз. Eski buyumlar, gilam bor, talas bor. Butavoy texnika. Butavoy televizor bor, balonlar bor, shifonier bor, disk bor, hammasi. Жыргалка. Biz 28-yilda kelgan edik, уже bu yerga keldik, 29-da Toshga keldik. Endi eshitdik notin, granitsa notin bo'lgani uchun Азыр бул жерде көрөрмандардан ошол унаалардын ичиндеги жүктөрдү элге таратып берүүсүн талап кылышып, ушундай ойлорун билдиришип атат. Бирок буга биздин бийлик кандай чара көрөчү, аны биз билбейбиз. Биз болгону ушул окуяны гана туура так чагдырып беребиз. Кийинки кадам кандай болот, кандай жыйынтык көрүлөт, ал бийликтин чыгарган чечими болот. Машина, автомобиль.
Нурлан аз берге жетекчилерден да келеби? Bilmiyorum. Ушул 28-29 апрель күндөрү Баткенде орун алган окуядан улам ушул тажик тараптын куралдуу кол салуусу болгон. Ал күнү ошол курал жарагы менен Баткен облусунун Лейлек районунун Максат Арка дагы бир топ айылдарына кирип келишкен. Ошол учурда үйлөрдө өрттөшкөн, ал гана эмес, бул ошол үйлөр өрттөнүп, анан Интернационал айылындагы каза болгон адамдардын сөөгүн алып өтүү үчүн бара жаткан ушул жарандарды Кыргызстандын аймагынан кармап барымтага алышкан. Алар 3 күн бою ушул Тажикстанда кармалып чыгышты. Барымтага алынган жарандардын жалпы саны 10го жетет. Алардын 9 баш мээси чайкалган, ал эми экөөсүнүн башы жарылган, дагы экөөсүнүн кабыргалары сынган. Денелерине ар кандай курал жаракпы дейбизби же болбосо таяктар менен урганын айтып беришкен. Денелери көк ала болгон. Биз атайын ошол Лейлек ооруканасына барып, алардын абалы боюнча таанышып, туура маалымат чагылдырууга аракет кылганбыз. Ал жерден сүйлөп беришкен, бирок өтө эле абалдары оор адамдар сүйлөп берүүдөн баш тарткан. Анткени алар чек ара тилкеси такталбаган жерде жашайбыз, эртең биздин өмүрүбүзгө кооптуу болуп калышы мүмкүн. Мына ошондуктан биз сүйлөп бере албайбыз камерага дешкен. Ал эми камеранын сыртында ушулар ар кандай ур токмокко алганын, тажик тараптан силер эмне жамандык көрдүңөр, силерге эмне кылдык деген сөздөр айтылып, ур токмокко алынганын айтып беришти. Ama bulanık et salça basanız Manavı altına şekil veriyor. Kallem orada. Gayda prestası var. Son dönem işte. Şu gayın. Soğuk çalımızda. Biz keçeğiyle misal. Баткенде май кызматкерлеринин пресс катчысы жок. Var. Şarap var bu. Yok şu an ne var ya? Bizde bayağı yani kundağı bizde zaman vermişlerdi. Yok al dem tergөөчүлөр келмейт. Азыр бул жерге тергөөчүлөр келет экен. Бирок биз келгенибизге 1 сааттан ашуун убакыт болду. Бул жерде ушул пресс катчылардан башка эч ким жок. Тергөөчүлөрдөн азыр келсе биз тактап маалымат алабыз. Başkadan ders gerek. Ben canım Урматтуу көрөрмандар, биз жогоруда бул кимдин жүгү, кимге керек, ким тарабынан жиберилген
буюм тайымдар экенин сураганбыз. Алар жогору жакта маалыматыбыздын жогорусунда айтылган. Алардын айтымында ушул Москвада иштеп жаткан тажик мигранттарынын жүктөрү деп айтылды. Бирок унаанын ичи толугу менен ачылган жок, толугу менен текшерүүгө алынган жок. Ичинде эмне бар, эмне жок билбейбиз. Бирок могу көрүнүп турган жерлерде ушундай үй ичине керектелүүчү шаймандар экени көрүнүп турат. Мени алдык. Ооба, алдык. Алышып коеюнбу? Alışıp geç. Расым. Сизге көнбөйт тадиктер. Sen köndürüyorsun. Bu yıl biraz da boru cöğüt gördük. Salyonun 4 pankart koydu. Oradan mı? Oradan. Çünkü o işte sudan yaklaştırıp kalan konusunu sınıf konusunu bir konusunu. Allah'ın razısında Telefon çıkmadı. Ошол чыккан. Baş ayağından baştan ortasına gözlerinde çıkıyor. Şol patikeye çıkacağım. Muşka, lokma. Açık var. Eskilerinde kaf canlı işte orada zayıflıcı. Kapçılı kırıyorlar. Aman olmaz. Kimi kırıyorlar başlıyor. Yerine kınırsan alsın, çeksin alsın. Karakolar yapacak mı onlar mı? Öyle. Азыр бул жерге ошол тийиштүү жетекчилер келгенден кийин алар менен маалыматты тактоо иретинде суроолорубузду беребиз. Анан сиздерге толук маалыматты жеткиребиз. Андыктан биздин түз эфирибизди узатуудан алыстабай туруңуздар.